Кече тойго бүгүн туугандар чогулган жакка барсам, баардыгы эле айтышат, сен эмнеге аялдарды ыйлатып атасың деп мындай көпчүлүгү чындыгында түшүнүшпөйт да эмне үчүн ыйлап атканыбызды. Эми бул психологияда. Психологияда биз эмне менен иштейбиз? Албетте өзүбүздүн эмоцияларыбыз менен иштейбиз. А вот эмоцияны башка каяктан иштесек болот да? Эмоция канчалык деңгээлде биздин жашообузга чоң таасирин тийгизет. Биз дал ошол көптөгөн болдорубузду ичибизге катып, ыйлабай, кокуй элемне дейт, уят деп жүрө беребиз. Бала чактан эле ыйлаба, үнүңдү чыгарба деп тыя берип эле анан кийин жашоодогу көйгөйдүн баардыгы ошол сыртка чыкпаган ыйдан, буктан келип чыгат. Ыйласак болбойт, күлсөк болбойт да. 1-сентябрдан баштап буюрса сиздер менен жашоо жөнүндө дал ошол эмоциялар менен терең